Иззаттин Аль-Кассам 15 гана аскери менен Шейх Заид айылында турду. Англиянын тандалма 500 аскери аларды курчоого алып, абадан да жерден да сокку уруп баштады. Иззаттин Аль-Кассам 15 аскери менен тандалма жоокерлердин айласын алды кетирип, шаштысын алып салды. 6 саат өттү. Аскерлери бир-бирден шейит кетип атты. Бирок Иззаттин Аль-Кассам багынган жок. Кайраттанып жатты. Иззаттин Аль-Кассам, батышты титиреткен генерал аалым. Учурда Палестинада аянычтуу, атүгүл караганга да дарамет жетпеген окуялар болуп жатат. Бирок бул болуп жаткан окуялардын арасында бүтүндөй адамзатка үмүт берген аталышы Иззаттин Аль-Кассамдын атынан коюлган Кассам колу деп аталган аскердик кол массалык маалымат каражаттарында тынымсыз чыга баштады. Башында жөнөкөй гана мылтыктар менен күрөшүн баштаган жана эч намазын каза кылбагандардан куралган бул кол учурда сионизмдин коркунучтуу түшүнө айланды. Бул колдун ийгиликтерине карап баарында ушундай суроо туулду. Бул кол атын алып жүргөн ошол Иззаттин Аль-Кассам ким? Тарыхтын көпчүлүгү ача элек дагы бир барагын ачууга даяр болсоңуздар анда баштадык. Иззаттин Аль-Кассам Сириянын Латакиясына караштуу деңиз жээгиндеги Жабала шаарында төрөлдү. Атасы чоң аалым болуп, медреседе мударис, башкача айтканда мугалим болчу. Ошол эле кезде сот системасында да кызмат өтөчү. Тазаввуфчулукту карманган Кадри тарикатынын ошол аймактагы муршиди, башкача айтканда руханий жол башчысы болчу. Кадри тарикаты атактуу аалым Олуя Абдул-Кадир Гейланинин негиздеген тарикат жолу болуп саналат. Мына ушундай такыба заттын тарбиясын 14 жашка чейин алган Иззаттин 1896 жылы бир тууганы Фахреддин менен биргеликте Мисирге барып, атактуу Аль-Асқар университетине тапшырат. Аль-Асқарда 1909 жылга чейин илим алып, бул жерде Мухаммед Абдух, Мухаммед бин Абдумалик Аль-Алами сыяктуу аалымдардан сабак алды. Араб чөлкөмдөрүнүн европалашуусуна каршы чыккан Аль-Манар журналынын редактору Мухаммед Рашид Рыза менен атактуу аалым жазуучу Али Тантави, Зухайр Аш-Шавиштер менен достошту. 1909 жыл. Жабалага кайткан соң атасынын медресесинде мугалим, Мансури жана Ибрахим бин Атхам мечиттеринде вааз берүүчү болуп кызмат кылды. Бирок Иззаттин Аль-Кассамдын мүнөзү, табияты башкача болчу. Адилетсиздиктин алдында унчукпай туруу дилсиз шайтан дегендерден болчу. Ошол эле кезде адилетсиздиктер, мусулмандардын укугунун дебеленүүсү, батыш ааламынын зулумдуктары аны тынч уктатпады. Негизи эле азыркы күндү деле алып карай турган болсок, тээ кудусубузда миңдеген боордошторубуз кан ыйлап атса, башка кээ-бирге руханий лидерлер оозуна талкан салып унчукпайт. Таң калыштуу. Табияты мүнөзү ошондой жумшактардан окшойт дебеске айла калбайт. Бирок Иззаттин Аль-Кассам андайлардан эмес эле. Мечитке келип, вааз берип, медресеге барып, сабак берип, анан курсакты тампайтып, аш тойдо каалоо айтып, кечинде зикир толтуруп коюп, мына ушуну дин мээнети деп атап коюп, жүрө берүүгө ал чыдабады. Рухундагы бир гана Аллахка кул болуу мүдөөсү аны залымдарга каршы баш көтөрүүгө түрттү. 1911 жыл. Италия Осман дөөлөтүнүн тышкы иштер назариятына нота жөнөтөт. Нотада кыскача ушундай деп жазылган болчу. Осман дөөлөтү Ливиянын Траблус-Гарп жана Бенгази чөлкөмдөрүнө толук көңүл бурбай жатат. Ошондуктан Италия бул жерлерге өз маданиятын алып келүү үчүн олуттуу кадамдарды таштаган атканбыз. Бирок осмондуктар катуу каршылык көрсөтүп, маданиятыбызды жаюуга каршы чыгып жатышкандыгына байланыштуу, биз бул жерлерди согушуу аркылуу басып алуудан башка айлабыз калбады. Ошондуктан Италиянын бул согушуна Осман дөөлөтү каршы чыкпоосун талап кылабыз. Ооба, нота дал ушундай болчу. Осмондуктар нотага катуу жооп берди. Натыйжада Осман Италия согушу башталды. Осмондуктар Ливияга аскер жөнөтүүдө алсырап жаткан. Дал ушул мезгилде осмондук ыктыярчы кол башчылар паспортторун, сырткы кебетелерин өзгөртүп, Ливиядагы согушка жашыруун жөнөп жатышты. Дал ушул мезгилдерде Иззаттин Аль-Кассам элди жихадка чакырып, Ливиядагы абалды баарына түшүндүрдү. Артынан согуш үчүн акча чогулта баштады. Ошол эле мезгилде осмондук аскерлерге дем берүү үчүн аскердик гимн жазды. Муну менен эле чектелип албастан, элди Ливиядан италиялык баскынчыларды кууп чыгууга үндөп, кол курай баштады. Анын максаты Умар Мухтардын колуна кошулуп, анын сабында италиялыктарга каршы согушуу болчу. Ал
өзүнүн 250 ыктыярчы аскерлери менен Искандариянын портуна келет. Казатка аттануу үчүн 40 күн бою күтсө да казат насип болбойт. Себеби Балкан согушу башталып, Италия менен жаңы келишимдер түзүлүп калган эле. Иззаттин Аль-Кассам ыктыярчылар менен биргеликте кайра мекенине кайтат. Бирок Балээнин бороондору токтобостон согуп жатты. 1914-жыл. Биринчи дүйнөлүк согуш башталды. Осмон дөөлөтүнүн жараны катары Иззаттин Аль-Кассам алгачкылардан болуп өз ыктыяры менен аскерге жазылды. Аскердик машыгуудан өткөн соң аскер гарнизонунун имамы аталып, согушка аттанды. Согуштан Осмон дөөлөтү жеңилүү менен чыкты. Осмон дөөлөтүнө караштуу чөлкөмдөр жалгыз жарадар арстанды талаган чөөлөрдөй европалыктар тарабынан талана баштады. Сирияга шилекейин агызгандардын башында Франция болуп, Сирияны колониясына айландырууга аракет кыла баштады. Франциялык баскынчыларга каршы күрөштө согушкан алдыңкы сапта дагы деле Иззаттин Аль-Кассам турду. Ал Жабалага келип, кайра эле ыктыярчылардан куралган кол курады. Бул убактары Сирияда сырткы баскынчы күчтөргө каршы согушкан Умар аль-Байтар аттуу баатыр бар болчу. Умар өзү башкаруучунун үй бүлөсүнө төрөлүп, барчылыкта чоңойсо да, француздар бастырып кирип келген кезде комфортто жыргап жашоонун ордуна баскынчыларга каршы күрөшүүнү тандаган болчу. Миң түргүн кыйынчылыктарга карабай баскынчыларды кан кустурду. Аны франциялыктар тутуп алышып, согушууну токтот, болбосо өлүм жазасына тартыласың деген шарт коюшканда, Франциянын желегин көрсөтүп, мен могу желек таманымдын астында тепсендиде калганча согушууну токтотпойм деп жооп берет. Дал ушул баатыр кол башчынын аскерлерине Иззаттин Аль-Кассам өз ыктыярчылары менен кошулат. Алар баатырларча партизандык согуштун үлгүлөрүн көрсөтүшөт. Кодум эле биздеги басмачы деген адилетсиз атты алып жүргөн улуттук баатыр аталарыбыз сыяктуу. Абал ушунчалыкка жеткен эле француздар бул колго туруштук бере албай, оккупациясын уланта албай жатышты. Атүгүл Шам шаарына, азыркы Дамаск, жеткенче өтө көп жоготууларга дуушар болушту. Иззаттин Аль-Кассамды өлүм жазасына тартылсын деген өкүм чыгарды. Бирок франциялыктар аскердик күчүнө карабай, канчалык аракеттенсе да Сирияны таштап чыгып кетүүгө мажбур болушат. Иззаттин Аль-Кассам француздарды куугандан кийин үйүнө барып тынч жашап калбады. Рухундагы мүдөө аны тынч жаткызган жок. Эмне кылды? Ошончо азап тозоктон кийин 1922-жылы Палестинага аттанды. Бул жерде Хайфа чөлкөмүнө жайгашты да, бир тараптан сабак берип, экинчи тараптан англиялык баскынчыларга каршы күрөшүн улантты. 1917-жылы Палестина Англиянын колуна өткөн болчу. Англия Палестинага дүйнө жүзүнөн жөөттөрдү алып келип жайгаштыра баштаган болчу. Кылымдар бою мусулмандар байыр алган бул чөлкөмдө сионисттер жайгаша баштап, ортодо келечектеги боло турган кандуу согуштардын жыты келе баштаган эле. Ооба, 100 жыл мурун муну сезе билген Иззаттин Аль-Кассам сабак берип эле тим болбостон ыктыярчыларын аскердик күрөшкө да даярдап жатты. 1924-жыл. 600 жыл бою батышты титиретип келген Осмон дөөлөтү, башкача айтканда 632-жылдан бери, тагыраак айтканда 1300 жылдан бери уланып келе жаткан халифалык кулады. Учурдан пайдаланып, Палестинада Англиянын коргоосу астында сионизм көз карашы жайыла баштады. Иззаттин Аль-Кассам айыл кыштактарды кыдырып, англиялык баскынчыларга каршы күрөшкө элди үндөп жатты. Жөөттөргө жерлердин берилүүсүнө карманча каршы чыкты. Айланасына чогулган баатырларды бир тараптан окутуп, бир тараптан машыктырып, ошол эле кезде алардын курал жарагында камсыздап жатты. Сирияда жүргүзгөн күрөшүнөн алган тажрыйбасына ылайык, бул иш-чараларды өтө жашыруун түрдө жүргүзүп жатты. Ооба, кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алгачкы жолу Мекке доорундагы колдонгон жашыруун чакыруу ыкмасын колдонууга мажбур болобуз. 1917-жылы Бальфур декларациясы кабыл алынат. Декларация жөөттөргө Палестинанын аймагында улуттук жөөт борборун ачууга укук берген декларация болчу. Башкача айтканда, келечекте өлкө кура алуу үчүн шарт түзгөн кат болчу. Чынында бул жер 17-жылы Осмондорго таандык болчу. Экинчи жактан жөөттөр улутта эмес, тескерисинче бир диний топ гана болчу. Палестинага жайгашкан жөөттөрдүн саны 50 миңдин тегерегинде болуп, калктын 8%-ын түзчү. Калктын 92%-ы арабтар болчу. Чынында бир өлкөнүн ичине башка элди алып келип, бир өлкө түзүп берип, салуу укугун сага ким берди деген келет. 1926-жылы Осмон дөөлөтүнүн кулашы менен бул декларация дагы да күчүнө кирет. Натыйжада Иззаттин Аль-Кассамдын кармашы да күчүнө кирет.
Палестинага жайгаша баштаган жөөттөрдүн негизги коргоочусу Англия болчу. Ошондуктан Иззеттин Аль-Кассамдын ою боюнча эң алгач англиялык баскынчыларга каршы согушуу керек болчу. Кассамилер деген атка конгон Иззеттин Аль-Кассамдын аскерлери британиялык баскынчыларга каршы баатырларча согушуп, партизандык согуштун улуу өрнөктөрүн көрсөтө алышты. Кассамилер ушунчалык жашыруун жана мыкты согушуп жаткан атүгүл сионисттер менен англиялыктар кооптонуп корко башташты. Бирок ошол эле кезде британиялык тынчылардын жана ички саткындардын айынан Иззеттин Аль-Кассамдын кыймылына бир топ кыйынчылыктар келди. Кассамилерди жеңе албашына көзү жеткен баскынчылар 1935 жылы айласыздан Лондонго атайын кат жиберишет. Катта Иззеттин Аль-Кассамдын колун жеңүү үчүн атайын кошумча күч жиберүүнү өтүнүшкөн болчу. Лондон Палестинага 500 тандалма аскерден турган атайын күчтү жиберет. Иззеттин Аль-Кассам жана анын колун жок кылуу согушу башталды. Ноябрь айында Иззеттин Аль-Кассамдын жайгашкан айылын саткындардын жардам менен аныкташат. Бирок Иззеттин Аль-Кассам 15 аскери менен Шейх Заид айылына качууга үлгүрөт. 15 ноябрь күнү айыл 500 аскер тарабынан курчууга алынат. Иззеттин Аль-Кассамдын башка чөлкөмдөр менен байланышы бүтүндөй үзүлүп курчууга алынат. Ага куралды таштоону, моюн сунууну сунушташат англиялыктар. Бирок өмүрүн баскынчы күчтөргө каршы согушууга арнаган Арыстанды бул сунуш ого бетер ачуулантты. Иззеттин Аль-Кассам өзүнүн 15 аскери менен 500 аскерге каршы согуш ачты. Негизи эле тарыхта карасаң мусулмандар аз сандагы аскерлер менен көп сандагы душманга каршы чыгып жеңип келишкен. Мисалы, Бадыр согушу, Тарих бин Зияттын испаниялыктарга каршы согушу, Имам Шамилдин Орус империясына каршы согушу, биздин корбаш аталарыбыздын баскынчы коммунисттерге каршы согушу. Койчидеги айта берсе тарых сахнасында мисалдар ого эле көп. Азыркы күндө болсо мусулмандардын саны 2 миллиардка жакын. Бирок кыңк дей албай атабыз. Жеңилип атабыз. Эмне үчүн? Жообун ананчерээк беребиз. Азыр болсо темабызды улайлы. Англиялыктар абадан да тынымсыз сокку уруп жатты. Иззеттин Аль-Кассам өз эле душмандын тандалма 15 аскерин өлтүрөт. 20 ноябрдын таңы багымдат намазынан кийин кармаш уланып жатты. 6 саат бою тынбастан каршылык көрсөттү кассамилер душмандарга. Мекенин коргогон баатырлар бир-бирден шейит болуп жатты. Иззеттин Аль-Кассам калган аскерлерине кайрылып ушундай дейт. Эй менин баатыр жигиттерим, бул дүйнөнүн кармашы ушул жерге чейин экен. Эй менин баатыр жигиттерим, бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакыр, Умар, Осмон, Али разияллаху анхулар күтүп жатат. Муту шухада, шейит болуп өлгүлө. Аллахтын жана Расулунун алдына шейит болуп кетүүгө даярсыңарбы? Бул сөздөрдөн кийин Иззеттин Аль-Кассам да Аллах жолунда шейит болот. Иззеттин Аль-Кассамдын жаназасына 10 миңдеген мусулмандар келди. Англиялык баскынчылар коркуп жоон топту таратууга аракет кылган кезде каны кайнап турган мусулмандар аларга каршы чыгып, заматта ортодо кармаш башталып кетти. Иззеттин Аль-Кассамдын баштаган эрдик күрөшү көпчүлүк мусулмандарга дем берди, шык берди. Анын жолун жолдоп, анын шакирти Шейх Фархан Ас-Саади Ихванил Кассам аттуу кол түзүп, эркиндик күрөшүн улантты. Андан сырткары Палестинанын эркиндиги үчүн күрөшкөн Филистин Араб партиясы, Аль-Футуа, Дервиштер аттуу топтор кыймылдар түзүлдү. Иззеттин Аль-Кассамдын шейиттигинин 1 жылдан кийин 1936 жылы Шейх Ахмед Ясин төрөлдү. Жаш кезинде кырсыктап, майып болуп калган, өмүр бою коляскада отуруп калганына карабай, Шейх Ясин баскынчы сионизмге каршы кол түзүп, ал кол ушул күнгө чейин күрөшүн жүргүзүп келе жатат. Бул колдун күрөш жүргүзүп жаткан Кассам колу аттуу аскерлик бирлиги учурда коркпостон кармашып келе жатат. Бул кол атын дал ошол Иззеттин Аль-Кассамдын атынан алган. Чөлкөмдөгү килтейген 9 араб өлкөсү 1948-де, 1967-де жеңилди. Оозун жаап, кыңдей албай турган абалга келди. Бирок Кассам колу жеңилбеди. Дагы деле күрөшүн улантып келе жатат. Голливуддун кинолорунда да боло бербеген баатырларча кармаштын улуу өрнөгүн көрсөткөн Иззеттин Аль-Кассамдын жашоосу ушундай ары катаал, ары татаал болду. Эгерде дал ушундай баатырдыкты батыштан бирөө көрсөткөндө, ал тууралуу кинолор, сериалдар тартылып, балдарыбыздын ар бири азыр чоңойгондо ошол инсандай болом деген мүдөө менен жашап калышмак.
Батышта балдарга үлгү боло турган чалык жарытаарлык баатырлар жок болгондуктан ойдон чыгарылган Рэмболор, Терминаторлар, Спайдер Бэтмен Сетмендер менен Робин Гуддар менен биздин балдарды уулап жатышат. А бизде эмне деген чыныгы улуу баатырлар бар. Бирок аттарын да билбейбиз. Мунун себеби кайдыгерлик, жалкоолук, ырахатамания, катынамания, долларомания. Эми келели жогордагы суроого. Тарыхта аталарыбыз аз сан менен көптү сандагы душманды жеңип келсе, биз эмне үчүн 2 миллиардтай мусулман аз сандагы жөөттөргө утулуп жатабыз? Себеби аталарыбыз өлүш үчүн согушкан. Азыр биз жашаш үчүн согушуп жатабыз. Биздин согуш дегенде курал көтөрүп чыккан согуш эмес. Эрте менен туруп кечинде кайра жатканга чейин эмне менен алек болсок, эмнени көп ойлонсок, ошонун баары согуш. Ар бирибиз өзүбүзгө эсеп кысап берели. Напсыбызды бир саамга четке жылдырып туралы. Эртеден кечке кандай ниетте, эмне максатта аракет кылып жатабыз? Ошол аракеттердин канча пайызы Аллах үчүн, акырет үчүн? Тагыраак айтканда, эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн, үммөт үчүн? Эркекче жооп берели. Андан сырткары, араб өлкөлөрүнүн жетекчилеринин көпчүлүгүн ачык эле айтканда, батыш таспирттин таштарындай ойнотуп жатат. Бул жетекчилердин көбү сатылган, саткын, коркок жетекчилер. Болбосо палестиналык арабтар башка арабтар үчүн кыргыз казактай эле. Атүгүл андан да жакын. Баш көтөргөндөр дароо өлтүрүлөт. Мисалга алсак, Кудустун эркиндик үчүн күрөшкөндүгү үчүн өлтүрүлгөн Арабистандын королу Файсал бин Абдулазиз. Аны америкалыктар коркута баштаганда, биздин аталарыбыз төөнүн сүтү жана курма менен жашашкан. Биз деле ошентип жашай алабыз. Бирок силер нефтисиз жашай албайсыңар деп жооп берген. Мына азыр ошол төөнүн сүтү менен жана курма менен гана жашап калуудан корккондор үн чыгара албай жатышат. Андан сырткары, көпчүлүк жетекчилер кичинесинен өз элине, мусулманчылыкка душман болуп тарбияланып, батышка сатылган. Кудум азыркы биздеги кичинесинен орусча окуп жаткан жеткинчектер сыяктуу. Айта берсе сөз өтө көп. Жетишет, ушунча нык суроодо жатканыбыз. Дүйнөнүн ырахатынан токтобостон татканыбыз. Жетишет, кайдыгерликке белчебизден батканыбыз. Мал мүлккө, сулууларга ач көздөнүп шашканыбыз. Мүдөң бар, эй бир тууган, бекен бугун белиңди. Тур ордуңдан, магдыраба, ал колуңа эркиңди. Күрөш жүргүз душманыңа токтобостон кутурган. Напсиң болот ал душманың, дайым сени азгырган. Кудустагы бир туугандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн төмөндөгү эсеп реквизиттер сунушталат.